Кuyruğu uzun. Мышыктар үй бүлөсүнүн мүчөсүнө кирген бийик тоолуу өлкөлөрдүн символуна айланган Элбирис туурасында сөз кылмакчыбыз. Тилекке каршы бут жетпеген чокуларга чейин капкан салып, элбиристерди туш-туштан тооруган ачкөз аңчылар көбөйүп, бул өтө баалуу жаныбардын тукумун үзүп салуу коркунучун жаратууда. Учурда Кыргызстанда анын саны 400дөн ашпайт. Дүйнөлүк кызыл китепке кирген Элбирстин тарыхы улуу кыргыз элинин каада салт, үрп-адаты менен тыгыз байланышта, же киндиктеш десек дагы болот. Бүгүнкү күндө Элбирстин Кыргызстандагы саны жана аларды кантип сактап көбөйтүү керек деген суроо менен эл аралык Элбирсти сактоо боюнча уюмдун Кыргызстандагы өкүлүнүн координатору Банычбек Жумабаевди кепке тарттык. Айтсаңыз, ушу жаныбарга болгон кызыгууңуз буларды изилдеп кайсы жылдары башталып калды эле? Университетте экология факультетинде окугам. 95-жылдан 2000-жылга чейин. Ошол баягы экологияга кызыгып, ушу жаратылышты коргоо багытында иштесем деп ошол окууга тапшыргам. Кызыгуу өзү бала чактан башталса керек да. Чоң айылда жан жаныбарлардын арасында чоңоесуң. Мен өзүм апам биолог мугалим болгон, таятам дагы ушундай жаратылышка кызыккан бүркүтчү болгон. Ошо бала кезден башталса керек да кызыгуучу. Анан кийин окууга 95-жылы тапшырдым. 2000-жылы ошо университеттен экология факультетин бүттүм. Андан кийин 2002-жылы ошо улуттук илимдер академиясына биология институтуна аспирантурага тапшыргам. Ошондо темамды баягы өзүм оюмда жырткыч канаттууларды изилдесем деп келгем да, ошо бүркүттү, жооруларды деп. Бирок келгенден кийин баягы жетекчим ушул сүт эмүүчүлөрдү изилдесең деп айтып, анан сүт эмүүчүлөрдү изилдөөгө өтүп кеттим. Анан 2002-жылы ошол аспирантурада окуп аткан убакта ушу Бишкекте бир экспедиция болуп калды, ушул Арча паркында. Ошондо эл аралык Элбирсти коргоо фондунун кишилери келипти, жетекчилери, американец Том Маккарти деген окумуштуу. Анан ошол окумуштуу ошол тоого алып чыгып, Элбирстин жашаган чөйрөсүн көргөзүп, биринчи белгилери менен тоодон белгилерин, талаада калтырган белгилерин кантип тапсырып көргөзүп тоого алып чыкты. 3 күн экспедиция жүздүк. Анан ошондо баягы чоң кызыгуу пайда болуп калды ушундай. Анан эми ошол 2008-жылдан бери ошол уюм менен уюмдун да долбоорлорунда жетектеп келдим. Бул уюм өзү эл аралык уюм. Анан ушул Элбирс таралган Орто Азиядагы 12 өлкөнүн 5 өлкөсүндө иштерин алып барат. Баягы коомчулукка багытталган жаратылышты коргоо боюнча иштерин алып барат. Аны ушу Кыргызстанда түрлүү бир программаларды ишке ашырып жатабыз ушул маалда, ушу Элбирсти коргош үчүн. Ошол Элбирстерди изилдеп калдым деп айтсыздар башындачы. Анан булар азыр көбүнчө Кыргызстанда кайсы аймакта кездешет экен? Баягы жайгашкан жерлер кайсы? Эми мурунку исторический баягы тарыхый материалдарга таянсак, ушул өткөн кылымдын 80-жылдарына чейин бул Кыргызстандын бардык эле тоо аймактарында жашаган. Анан бирок кийинчерээк баягы 90-жылдардагы баягы экономикада кризис болуп, элдин баары, тоодогу кишинин баары капкан салып, Элбирстин терисин сатып алды. Ошол маалда азайып көп жерлерден жоголуп кетти да. Мисалы ушул эле маалыматтарды окусаң, бул боом капчыгайдын ичинен деле жолук чыккан. Азыр ушул маалда деле Бишкектин түбүндө Аларча жаратылыш паркында деле Элбирстин издери бар. Ушул маалда деле аз санда кездешет. Бирок баягы мамлекеттин аймагын алып карасак, Борбордук Тянь-Шаньдын аймагында Элбирстин саны көбүрөөк. Алайда болсо, Алай тоо куркасында Элбирстин саны азайып кеттир. Өткөн жылдары изилдөө жүргүзсөк, ошол Элбирстин өтө азайып кеткен таптык да. Андан тышкары Батыш Тянь-Шаньда азайып кетти. Ушу Кыргызстан аймагында азыр көбүрөөк жагы эле ушул Сары Жаз тоо куркалары, Борбордук Тянь-Шань, Ички Тянь-Шань, ошо Нарын менен көлдүн чектешкен жерлеринде, ары Кытай менен чек арада ошол жакта көп болуп атат да Элбирс. Негизи булар багы кайсы маалда түлөп, кайсы маалда көбөйүшөт? Эми Элбирс өзү февраль-март айында жана куушкан тууга келет да. Анан бул ургаачысы болсо 98ден 103 күнгө чейин баласын көтөрөт деп айтылат. Ошондо кетер майдын аяк жагында ушу төлдөйт. Бул көбүнчө тоодо бир 2 баласын, 3 баласын эле туйт, андан ашык көп тууганын учуру аз да. Ошол баягы балдардын Элбирстин ургаачысы өзү 2 жылда бир эле жолу туйт. Анан ошол балдардын 2 жыл, 3 жыл артынан ээрчитип жүрүп баягы кантип жемди алганды үйрөтөт да. Тоодон өздөрү үйрөтөт. Баягы
тилекке каршы капкан салып атышпайт тоодо мергенчилер, чабандар. Ошо капканга түшкөн илбирстин көбүн карасаң ургач болуп калат да, себеби астында ургачсыз жүрөт энеси, артына балдарын ээришип. Анан капканга түшкөн илбирс баягы колун жарадар кылгандан ал катуу чуркай албайт, же капкан салган киши атып салат, же капкандан чыккан күндө да бул уже бутун сындырып алат да, кандайын балдарын бага албай алат да, кийик тугуп жетпей алат. Бул энеси өлгөндөн кийин артында калган тоодогу эки баласы дагы ачкачылыктан өлүп калат да көбүнчө. Ошон үчүн көп көбөйбөй аткан себеби ушул 2 жылда бир эле жолу туйт, болгону 1-2 эле бала туйт. Анысы дагы баягы суук, аябай бийик тоонун шартында чоңоюшу кыйын, көбүнчө бирөөсү эле жетип калат да чоңойгон куракка. Ошон үчүн аз болуп атат саны. Ошо илбирстин багы кызыл китепке киргенине карабастан ага аябай кол салуулары көп болуп атат да. Анан кийин азыркы деңгээлде канча акчалай багы штрафтап коесузбу? Каралган. Мыйзамда жазылган, ушу илбирсти аткан адамга 199.700 сом айып тагылат, андан тышкары 3 жылга чейин жазага тартылат, жана кесилип кетиши мүмкүн да 3 жылга чейин. Бирок тилекке каршы ушуга чейин мен уккандан ошол 199.000 сом штрафты төлөгөн адам боло элек да бизде. Мунун баары эми баягы коррупцияга байланышып кармалган кишилердин баары эле сотко чейин эле кетип калат да, чыгыпчы. Жеңишине чыгып кетет, ошондой болуп калат. Ушул убакка чейин баягы 3 жылга чейин илбирс атып жаза тартылды деген киши боло элек да. Кармалгандар болот, уксаң. Терис менен кармалды, тирүү илбирстин балдарын алып баратып кармалды. Бирок ошол кишилер баягы ошончо штраф төлөп жазаланган жок да. Баягы илбирс жашаган ар кайсы өлкөнүн өзүнүн закондору бар да, мыйзамдары. Мисалы коңшу болгон Кытай өлкөсүндө эле өткөн жылдары 2 адам ошол илбирсти атыптыр. Ошол экөөнү 20 жылга чейин кесип жиберди да, өзлөрүнүн мыйзамына такап туруп. Бизде тилекке каршы мыйзам күчтүү болбой атат да. Мыйзам ишке ашпай алат да. Мисалы, ошо илбирстин тукумун кантип көбөйтсө болот? Бүгүнкү күндө кантип сактап калса болот? Эми илбирстин тукумун көбөйтүш үчүн баягы элдер атпаш керек. Эң биринчи себеби баягы азайганын себеби илбирске көп капкан салып баштабады 90-жылдары. Эми ушул маалда баягыдай капкан салып терисин сатып алам дегендер аз. Бирок жаңы бир орусча айтканда угроза деп коебузбу, коркунучтар пайда болду да. Мурун 90-жылдары чабандарды атып капкан салып илбирсти кырып келген болсо, азыр анчалык деңгээлде илбирске капкан салган жок, бирок ошол эле маалда тоодо баягы Кыргызстанда экономика байланыштуу кен казуу көп жүрүп атат да. Мисалы ушул корукка берилген жерлерге дагы да чоң компаниялар лицензия алып тоолорду бузуп, жанагы жаныбарларды үркүтүп дегендей өзлөрүнүн иштерин баштап, ал жерге жол салып атат. Жол болгондон кийин уже браконьерлерге барганга мүмкүнчүлүк жүрөт. Ошондой бир жаңы бөлөк коркунучтар пайда болот да. Эми көбөйтүштүн жолу эмне? Көбөйтүштүн жолу жанагы коруктардын санын көбөйтүш керек менин оюмча. Ошо илбирс мекендеген тоолор, бийик тоолордо же болсо түзүлгөн коруктардын аймагын кеңейтиш керек. Андан тышкары ошолорду жакшыраак каржылаш керек. Ошол жердеги корукта иштеген адам көбүрөөк акча алса, ал жакшыраак иштейт да. Андан тышкары жанагы пропаганданы көбөйтүш керек. Элге ушул илбирсти коргоон, эмне үчүн коргошубуз керек, бул эмне үчүн керек дегенди жакшылап түшүндүрүш керек да. Себеби көпчүлүк ошону терең түшүнө бербейт да, бул жоголгондон эмне болот деп суроо берет. Мисалы өткөндө интернеттен окусам, комментарий жазып коюптур, бирөө илбирс жоголгондон эмне болмок эле, андан эчтеке болбойт депчи. Бул ал жаңылыштык. Бул терең ар жагын изилдеп келсе, илбирс деги эле кыргыздын маданияты менен да байланыштуу да. Жанагы кийиздерди алып карасаң, оймо чиймен баары эле ошол илбирстин куйругуна окшош маданиятыңа сиңген ак илбирстин тукуму деген сөздөр бар мисалы. Илбирс жоголгон бул эмнени билгизет? Бул деген ошол илбирс жашаган экосистема, бул эң бийик тоонун башындагы акарлуу Альпы, субальп экосистемалар да. Ошол жерден ушул биз ичкен таза суу пайда болот эң биринчи. Ошол мөңгүлөр ошо сакталыш үчүн бул мындай карап көрсөң баары бири-бирине байланышкан да. Илбирс мисалы ошол жерде жашаган эчиктекенин популяциясынын ден соолугун чыңдап турат да, оорулууларын жоготуп, тазасы күчтүүсү калып. Эгер ошол илбирс жок болсо, ошол эчиктекенин популяциясы өзүнөн өзү оорулуулары көбөйүп, жаратылыштын закондору бар да. Өзү бузулат дагы, ал жердеги мисалы ошол жердеги чөптөрдүн өсүшүнө таасирин берет, ал барып. Ал жердеги чөптүн жоголуусу мөңгүгө таасирин берет, топуракка таасир берет. Байланыштырып келсең, ошол илбирстин жоголушу үйүңдө ичип аткан таза сууга дагы байланышы бар да даже.
Анан деги эле Эльбрис мындай карасаң ушул бийик тоолуу өлкөлөрдүн мындай символу болуп калган да. Гималайдын, Тянь-Шаньдын символу деп айтылат. Анан ошол илгертен бери келаткан символ жоготуп ийгенге барабар да. Баягы кээ бирлер сурайт, Эльбрис ушул Кыргызстан аймагында канча жылдан бери жашап келаткан дегенчи. Жанагы биологиялык табылгалардын артын айтсаң, эгер биз кыргыздар Енесайдан ушул Кыргызстан аймагына көчүп келген болсок, биз келгенде кыргыздар биринчи кыргыздар келгенде Эльбристер бул жакта уже жашап аткан. Алар бизден дагы улуу да, мындай айтканда, жашы боюнча. Эгер ушу Кыргызстан аймагына алып келсекчи. Анан ошончо жылдан бери жашап келген жаныбарды ушул биздин кылымда жоготуп алсак, бул өзү бизге мындай кечиримсиз уят иш болуш керек да. Айтайын дегеним ушу азыркы мезгилде бир эле Кыргызстанда эмес, башка жерлерде да биздикинен азыракпычы, көбүрөөк Эльбристердин саны? Эми жанагы мамлекеттердин аймактарына жазылган да, бул өлкөдө болжолдуу мынча санда Эльбрис бар депчи. Анан ошол 80 жылдардагы изилдөөлөрдүн маалыматына таянсак, эң көп Эльбрис кездешкен өлкө Кытай, бирок Кытайдын өзүнүн аймагы чоң да. Аймагы чоң болгондон кийин аякта Эльбристин да саны көп болот да. Азыр дүйнөдө 3,5 миңден 7 миңге чейин Эльбрис бар деп айтылат да. Дүйнө болгондо Борбордук Азиянын 12 өлкөсүндөчү. Ошол 12 жана 3,5 миң 7 миң Эльбрис дегендин жарымы ошо Кытайда жашайт да. Эгер 7 миңди алсак, ошо 3,5 миң Кытайда жашайт да. Бирок мамлекеттин аймагына салыштырып алсак, Кыргызстан өзү кичинекей өлкө да. Кичинекей өлкө болгону менен ушу 90 жылдардын башына чейин Кыргызстанда бир 600 деген Эльбрис болгон деп айтылат да. Бул болжолдуу сандар менен. Себеби болжолдуу айтпаса Эльбристин санын аныктоонун таза аныктаган метод жок да. Бул кантип аныктайсың? Бул жаныбарды көрө албайсың тоодон. Болгон издери менен санап жүрүш керек болчу. Бирок ушул маалда азыр ушул маалда жана жаңы өнүккөн методдор бар да. Ошолорду колдонуп, ушунун санын аныктаганга мүмкүнчүлүк жүрүп атат. Мисалы бир белгилүү жерди алып, бир корукта ошонун ичинде канча Эльбрис бар экенин, бул так аныктаганга уже мүмкүнчүлүк бар да. Ошолордун жанагы калтырган калдыктары боктор деп коебуз да. Жаңы ошол калтырган заңдары менен генетикалык анализ жүргүзсө, бул кайсы Эльбрис экенин, ургач экенин, эркек экенин, жанагы табылган белгилери боюнча бири-бирине тукум тууганчылык байланышында аныктаса болот. Экөөнүн бир тууган экенин же аталаш экенин дегендей. Анан ошондой жаңы методду ушул 2008-жылдан 2010 жылга чейин Сарча Дер таш корогунда өткөрдүк. Ошонун жыйынтыгында 18 Эльбрис бар экенин аныктадык. Сарча Дер таш корогунда. Бирок ушул маалда Кыргызстан аймагында болжолдуу Эльбристин саны 400дөн ашпайт деген божомол бар да. Эми келиңиз, ошо Эльбристин алгачкы куралы болгон методдорун айтып бербейсизби? Эльбрис өзү өтө алыска катуу чуркай албайт да. Бул жашаган аймак бийик тоолуу да. Аны ошо алыска чуркаганга айлашкан эмес. Мунун буттары көрсөңөр өзү буттары кыска, куйругу узун. Бул жанагы бийик тоодо аңдып туруп жакын жерден ыңгайлашкан да. Бул жашынып жатып туруп жанына келгенде баягы ошол жакын аралыкка катуу чуркайт да. Анан эң биринчи ошол көбүнчө алганда баягы жаныбардын мойнунан тиштеп күрөө тамырын кысып муунтуп өлтүрөт да, тумчуктуруп. Баягы кокосунан тиштеп алыпчы. Жанагы элдер айтып калат, чука парынан чаап салат экен деп. Ал деле туура эмес да. Негизи табылган жанагы жеген кийиктердин өлүктөрүн карасаң көп эле ушул мойнунан алып, мойнунан тиштеп кансыратып же ошо күрөө тамырын кысып өлтүрөт да, жана аба жеткизбейчи. Анан бул күчтүү эми өзү жанагы биздин Кыргызстан аймагында чоң аркарды кулжан алып атпайбы? Кулжанын салмагы бул 200 килограммга чейин да. Өзү болсо Эльбрис эң чоң Эльбристердин салмагы 55 килограммга чейин жетет. Мындай орточо алганда 40 килограмм тегереги. Өзү ошо 40 килограмм болуп туруп 200 килограмм болгон кулжаларды, текелерди алып өлтүрөт да. Теке 150 килограммга чейин барат да мисалы. Бул биздин аймакта да. Эми жана Монголияда, Кытайда жана чоң топоздор алып койгону болот экен. Жылкын алып койгону болот экен. Ам жылкынын салмагы канча? Бул өзү кичинекей көрүнгөнү менен аябай күчтүү жаныбар да. Анан тырмагы күчтүү, тырмагы дагы жана жарларга жабышып тырмышып чыкканга ыңгайланган. Бул узун куйругу бул кышында жанагы суук убакта оронуп жатканга дагы ыңгайланышкан, мурдун жабат муну менен. Андан тышкары жана тоодон түшкөндө ушул куйругу менен жана баланс сактайт да, кулап кетпеш үчүн тең салмакта. Териси жүнү аябай калың көрсөңүз. Бирок ушул Эльбристин бетиндеги тактарчы боорекил, терисиндеги темгилдер чаар. Ушул аябай уникалдуу да, бул бири-бириникине окшобойт.
Булар деген аябай айырмаланып турат бири-бириненчи. Анан жанагы илбирсти аныктагандын методу бир жанагы фото капкан коет атпайбы? Фото капкан кылып коесуң, илбирс өткөндө өзү тарта берет да. Ошол фото сүрөт менен бири-биринен оңой айырмалайсың да. Бул тамгалары бетиндеги темгиллеричи бири-бирине окшобойт, бириники. Ар биринин темгили өзүнчө болот да. Ошо темгил менен анан канча илбирс бар экенин аныктаса болот, дагы бир методдун түрү да. Негизи булар түндө жакшы эле көрөбү, күндүз? Негизи жанагы биз фото капкан койгондо түшкөн сүрөттөргө таянсак, бул көбүнчөсүн эртең менен таңгамал тарткан сүрөттөр да, болбосо күгүмдө тарткан сүрөттөр. Күндүзү чак түштө тарткан сүрөт аз да. Анан ошого таянып айтсаң, бул эртең мененкисинен күгүмдө активдүү окшойт да. Ошол убакта көп охотойт экен да. Негизи адамдарга кол салабы булар, кол салбайбы? Эми илбирс өзү адамга кол салган учуру болгон эмес. Баягы окусаң материалдар бир илгери болгон деп жазылган экен, бирок ал деле так маалымат эмес экен. Бирөө ошо капкан салып, анан капканы менен жүрүп качып кеткен илбирстин артынан мерген куупарыптыр да. Куупарганда бул өзүн өзү коргонуш үчүн кол салган да. Адам тоодо бараткан убакта бул жатып, ошо аңдып жатып адамды алып жейин деген аракет кылбайт бул. Анан өзү илбирс өзү бир башка мышыктарга жапай салыштырса бул аябай жоош жаныбар да. Адамды көргөндө да катуу чуркап качпайт, бул акырынан эле басып кете берет. Адам көргөндө дагычы. Анан илбирсти колго багып көбөйтүп атышат ушул маалда. Дүйнөдө азыр зоопарктарда илбирстердин саны 700гө чукул. Ошол бирок ошолдун көбү, ошол 700гө чукул илбирстин көпчүлүгү баягы Кыргызстан аймагынан кармалып кеткен илбирстер да. Бул СССРдин убагында мамлекет ушул илбирсти кармаганга уруксат берип, тоодо чабандар кармап койсо акчалай сыйлык берчү да. Анан ошол зоопарктарга зоо экспорт кылчу илбирсти Кыргызстан. Анан ошол убакта кармаган илбирстер баягы тукумдап көбөйө туруп, азыр дүйнөлүк зоопаркта популяциянын өзөгүндө ушул Кыргызстан илбирстери түзөт да. Анан колдо тууп көбөйүп атат, зоопарктардын баарында тууп көбөйүп атат, 3-төн 4төн тууп берет мыш балдарын. Баягы кармап чет өлкөгө алып кетип атпайсызбы? Ошо кой берип койсо, баягы кайта ошо жашаган мекенине келип калышы мүмкүнбү? Эми андай учурду каттаган болгон эмес, эми бирок теоретически алсаң болуш деле мүмкүн эле. Бирок Европанын тоолорунан ошо Кыргызстандын тоолорун таап келиш кыйын да буларга деле. Анан баягы жакын жеринен чөйрөсүнөн кое берсе, эгер колубутун сындырбай баягы эчтеке залал келтирбей кое берсе, кайра жашап кетсе керек тоодо. Бирок ушундай да башка жаныбарларды мисалы колдо туудуруп туруп, анан чоңойтуп туруп, анан жаратышка кое берген практикалангандар бар да, башка түрлөрдүчү. Ушул илбирсти баягы колдон туудуруп, андан кийин кайра ошо балдарын чоңойтуп тоого кое берген болгон эмес да. Бул колдо туулган жаныбар өмүр бою капаста калат бизде. Өзүңүз баягы фото капканга баягы буларды тартып түшүрүп жүрүп балким ушуларга туш болуп калган чыгарсыз. Эми ушундай болгондо, ушундай учур болгон, бирок ушу илбирсти көрүш аябай кыйын да. Мен өзүм тоодо, бийик тоодо 30га жакын экспедицияга качтым, бирок илбирсти так алдынан чыгып көргөн бир эле жолу болду, ушунча болду. Бирок аны изилдеш үчүн сөзсүз эле өзүң көрүшүң кереги жок да. Бул жерде жана фото капканды колдонуп биз 50ден ашык сүрөтүн тарттык. Ал жерде өзүң турбайсың да. Капканды калтырып коюп кетесиң. Капкан фото капкан. Ал өзү өткөн илбирсти тартып коет. Түн ичинде күндүзү эртең мененби келесиң, сүрөттө пленканы аласың, келип чыгарсаң илбирстин сүрөтү бар да. Бир жолу болду ушу илбирсти көргөн. Эми мындай болду, мен изилдөө жүргүзүп ошол Кытайга да баргам. Анан Кытайда жана фото капканды орноттум. Үйгө жакын эле орноттум. Анан кайра барып тамактанып кайра келсем, 10 мүнөттө 15 мүнөттөн келсем илбирстин изи турат жаңы. Бул мен артынан чуркап таппайм да. Бул аябай жашынганды кыйын билет да булчу. Бул өңү тоо ташка окшош, жатып алса эле көрө албайсың. Анда бир учур болгон экен, биздин окумуштуулар жана мойнуна каргы тагып койгон илбирстинчи, спутник менен байланышкан. Анан аппарат менен караса илбирс 150 метр жерде жатат деп көргөзүп атат да, сигнал берипчи. 15 киши туруп ошол дүрбүлөр менен ошол илбирс таппай коюштур, карапчы. Бул көрүм жашынганда кандай окшошуп жөн эле жатып алат жерге, жер менен жер болуп. Анан баягы илбирс кыймылдап чуркаганда анан көрүшүптүр да. 15 киши ошону көрө албай койду, таапчы. Анан бир учур болду, ошол 2010-жылы жана Норвегиядан изилдөөчү окумуштуулар келген. Ошолор менен барып тоодо жүрүп, анан бир жерге келсек бир 15тей аркары жатыптыр, тоонун бетинде туруштур да. Ошону отуруп экөөбүз санап атканбыз дүрбү менен. Ошо артымдагы жардан баягы канаттуулардын чуулаганын угуп калдык да. Булар бир нерсе көрдү деп анан ошол өзү көрүнбөйт, анан бет маңдай тоого чуркап чыксак, анан ошол бетте илбирс кетип бараттыр да. Анан сүрөткө тартып алдык экөөбүз. Тиги Норвегиядан келген киши экөөбүз. Анан келсек, ошол суунун жээгине келсек, ошол биз келгенден бир 3 күн мурун ошол жерге бир аркарды басып жептир да, өлтүрүп.
келсек аркардын эти аркар жатат өзү өлгөнчө. Баягы боорунан ачып жептир да. Анан бир 3 күндөй болуп калыптыр. Этине карасакчы. Аймош чоң аркарды таштын бетине баягы мойнунан алып өлтүрүптүр. Баягы таштын бетинин баарын аркардын кан агып, анан чоң аркарды өлтүрүптүр. Анан өзү баягы кетип бараткан тон бетинде илбирсти тартып алдым да сүрөткө. Анан көрсөк чоң көп той болгон окшойт, баягы курсагы чоң да, араң басып кетип барат да, эт толгон. Анан жанагы тууган убакта ургаачысы баягы жарга үңкүрлөрдү табат. Үңкүрлөргө туйт. Болбосо жана арчалуу жерге барып, арчанын астына туйт экен, мындай коңул көрүнбөгөн жерге. Өзү буту менен ийин казбайт. Андай жок. Бул дайыма бир жерде болобу же ордун которуп же кетип калып ушинчи? Жөн жанагы ушул убакта жана биздин уюмду атпаймынбы? Эл аралык илбирстик коргоо уюмучу. Ошол Монголияда ушул маалда 12 илбирске радио каргы салганда, жана радио спутник менен байланышып турганчы. Ал менен күндөбүз мисалы ошол 12 илбирстин азыр ушул маалда 8 илбирсинде каргы бар да. Ошол 8 илбирстин күндө кайда жүргөнүн биз күндө көрүп турабыз спутниктенчи, белгилеринчи. Анан картадан карасаң алыс деле кетпейт, ошол жашаган аймагында эле 100 чарчы километр өтпөймбү? Ошонун ичинен чыкпайт да. Бирок бир учур болду да, ушул Пакистандан бери каргы салыптыр бир илбирске. Ошол Пакистандан Афганистанга 1200 километрге өтүп кеткен болгондо бир учур болду. Калган жана 8 илбирс болсо ошол өзүнүн аймагында эле чыкпай эле тегинен жүрөт да, которуп, жер которуп, өзүнүн аймагында эле. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы биология топурактануу институту Сапаш Касиев атындагы зоологиялык музейде кызыл китепке кирген жаныбарлардын бардыгы Кыргызстандын кооз жаратылышында жашап келген. Алардын айрымдары жок болуп да кеткен. Тоо эчкилер жөнүндө да айта кетпейсизби? Булардын саны канча калды азыр? Эми бунун саны так айтыш менде маалымат жок, бирок бул тоо эчки менен текенин саны жакшы эле абалда да. Бул өтө азайган жок. Бул теке өзүңөр билесиңер, жанагы мергенчиликте элдер чыгып атат, браконьерлер көп барып атат, андан чыкар жанагы трофейный охота деп коебуз, трофей мергенчилиги. Ушунун мүйүзүн атып кетиш үчүн жанагы четтен мергенчилер келип атпайбы акча төлөп мамлекетке. Мүйүзүн алыш үчүн ушу текене келет да. Чоң мүйүз текени атсалар, рекорд койсо өзүнүн жанагы мергенчилик рекордду коебуз деп анан келип атышпайбы. Айта кетсем, ушу эң жана дүйнөлүк рекорд текенин атылганы ушу Кыргызстан аймагынан болгондо. Эң чоң текенин мүйүзү Кыргызстандан атылган. Ушу чүй деп бул Кыргыз Алатоосунан атылган да. Бишкекке жакын жерден атылган. Бул жанагы алтын медальга татыктуу болгон эң чоң мүйүз ушул жактан болгон да. Мына текеники. Бул эми ургаачысы, эчкиси. Жана илбирстин эң башкы жем ушул экөө да. Теке менен эчки. Андан кийин бул ортодо эми көрсөңөр жейрен турат. Бул жейрен Кыргызстанда калбай калган да. Бул жейрен бул Ысык көлдүн батышында жашаган илгери. 50-жылдарга чейин эле калбай калган да жейренчи. Жейренин артында турат дегене. Булардын да айтып коет го каргыш аябай. Жана кайбирен деген ушул эчкиден да. Кайбирен ушул эчкиден айтылат да. Мүйүз менен тик туруп алышат деп айтат. Эми ар кандай уламыштар бар да, жанагы. Оң котуруп деген сөз бар Кыргызда. Көп аткан кишиге ошондой балалуу болбой. Балалуу болбой жана тукум тууганынын баарына каргыш тиет деп коет да. Бул жерде көрсөңөр кулжа. Бул аркары ургаачысы, бул эркеги. Ушу кулжадагы кызыл китепке кирген бул кулжа азыр. Анан кулжаны атканга кызыл китепке кирипгенден болбош келе, бирок жанагы мамлекет четтен келген мергенчилерге жылына 70ке чукул лицензия берет ушул маалда. Ушунун бирөөсүнө мамлекет бир лицензияны азыр так айта албайм, где-то $7.000 чейин, $5.000 $7.000 чейин сатылат ушуга бир лицензия. Ушул бирөөнү атканга. Анан жылда мамлекет 70ке чукул лицензия берсе, ошондо бир мамлекеттин казынасына жылына бир $350.000 ушул кулжадан түшөт да. Эми муну токтотуш мыйзам түрүндө кабыл алынган. Бул депутаттар же парламент көтөрүп чыгып эле токтотуп коюш керек анан. Булар канча туйт бир тууганда? Бул эми бир тууганда бир эле туйт көбүнчөсү. Кээде эгиз туп калат, бирок көбүнчө бир эле туйт да. Жалгыз туйт эми булар. Бирден эле туйт да көп. Эчкилер экини туп калат, бирок ал деле аз. Бийиктоонун шартында экини туш кыйын аларга. Бул жакта барсак да Кыргызстандын жаныбарлары. Мына каман. Бул каман кызыл китепке кирген эмес. Токойлуу жерлерде жашайт, бадалдуу, токойлуу. Нарында көп болот каман. Нарында бар, көп эмес. Көлдө бар, нарында бар, бирок көп эмес. Бул көп болгону Батыш Тянь-Шанда көп бул. Жана Чаткал жакта, Сарчелек жакта ушул камандын саны көп да. Каман эми көбөйүп кетет акырынан.
Бирок мергенчилер көп ататпайбы мынчы. Тууганда 12-ни 15. Көп tutuyт. Бирок анын көбүн эле каршы жейт, адамдар атат. Анан тиги жакта аю турат. Аюну көрсөңүз, бул дагы азайган Кызыл китепте. Аюнун саны мисалы менин оюмча Илбирстикиден да аз болушу мүмкүн. Себеби аюга адамдар көбүрөөк мергенчилейт да. Бийик тоодон ылдыйраак түшөт, бул адамга көбүрөөк жолугуп калат. Булар кайсы аймакта жайгашкан көбүнчө? Көбүнчө эми азыр Батыш Тянь-Шанда аюнун саны көбүрөөк. Жана Сарычелек, Беш-Арал коруктарында, Падыш ата, ушул Батыш Тянь-Шанда көбүрөөк. Бирок Нарындын тоосунда, Нарын коргунда да бар мисалы азыр. Жана бийик тоолордо деле бар. Сарча Терташ коргунда деле бар. Ушул маалда бул марал Кыргызстандын аймагында жалгыз эле бир жерде калды азыр. Нарын коргунунун аймагында сакталып атат. Бир алардын жалгыз саны боюнча 300 тегерен 400 тегеренде бугу бар дейт, бирок азайган, бир эле жерде токойдо эле калган. Андан тышкары жана Көлгө Казакстандан кирип калат биринде экен, жана Каркыра жактан, Терский ала тоого биринде экен. Бирок ал баягы биринде экинде кирип калат, чек арадан кайра өтүп кетет. Бугу дагы Кызыл китепте марал, бугу марал. Бул эми элик да, элик. Элик Кызыл китепке кирген эмес, бул көп токойлордо кездешет. Мергенчилер көп атат, буга дагы жана жергиликтүү элдерге атканга уруксат берилип, лицензияга сатып алып атат. Борекил бул Кыргызстан тоосунда, Кыргызстанда жашабайт бул азыр. Бул алып келип коюлган. Бул учурунда алып келип 80-жылдардын тегерегинде алып келип бизде көбөйтөлүк деп кое берген, бирок жашабай калган да, жоголуп кеткен кайра. Илбирстин мекени катары негизинен Борбор Азиянын бийик тоолору, Кытай, Орусиянын аймактары эсептелет. Илбирс дүйнөдө жоголуп бара жаткан жаныбар катары өткөн кылымда Дүйнөлүк табиятты коргоо уюмунун Кызыл китебине киргизилип, кармоого жана атууга тыюу салынганы менен атып сатуунун аягы үзүлбөй келет.